Ассалаумағалейкум туғандар, қанайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 26 апрель 2023 жыл. Мен сіздерге Сокулуктан туғандар азыркы учурда иштеп жаткан Огонек деген кафе сатылып тур. Ушул кафе жөнүндө маалымат берейин дегем. Азыркы учурда туғандар мынакей халал Кытай дунган ашканасы болуп иштейт экен. Чоң Бишкек Ош жолунун жээгинде жайгашкан туғандар мынакей. Негизинен ошол Бишкек Ошко өткөн элдер деле жана ушул жергиликтүү элдер деле кирип клиент экен туғандар ошолар. Так. Дарек Фрунзе көчөсү 327 А дарек болуп калат туғандар. 327 А дарек. Негизинен бул жакта Жеңишке 70 жыл көчөсү менен кесилиште угловойдо жайгашкан. Бир эле кафе эмес. Бул жакта арт тарабында үйгө расчет алынып салынган толук бүт элек үй и эстого расчет алынып салынган помещениялар. Азыр алар деле видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Эң эле бул кафенин чыгыш чегарасы мынакей бул жерден башталат туғандар. Мынакей бул жерден башталат. Эң эле батыш чегарасы бул жолго чейин. Жалпысына жердин аянты 8 соток, документтер боюнча кафенин документи, жердин документи баары бар экен. Кафе жөнүндө айтсак, мынакей бул жагы жалаң айнектен болгон терезелер, айнектен болгон терезелер. Да, айнектен болгон терезелер жана ал жагы стенасы кирпич, тегеренте контейнер менен забор кылып тосулган. 8 соток. Так, алды тарабы брусчатка туғандар мынакей азыркы учурда арендаторлор колдонот. Азыркы учурда арендаторлор колдонот. Ай сайын 40 000 аренда берип, арендаторлор колдонушат экен. Так, мынакей бул кафенин ички тарабы. Кондиционер, бул жакта коноктор отурган столдор туғандар. Ички тарабын көргөзүп кетейин. Так, андан ары жактара кабиналар мынакей. Бул жакта мангал туғандар. Мангалдын эмеси деле даяр, мынакей. Жай деле даяр. Арт тарабында коросун өтүп кетсеңиздер болот. Ал жакта азыр видео жүрүшүндө көргөзөм. Бул жерде дагы тамак пышырган кухня, мойкалар бар артында, жана бул жактарда бар. Негизинен конок отурган бөлмөсү мына ушул жерде. Видеонун башында айткандай, Ош Бишкекке өткөн кишилер жана местный ушул жердин жергиликтүү эли киришет экен көбүнесе. Мынакей бул кухня туғандар. Азыркы учурда дунганский, китайский кухня катары колдонулат. Жана бул жактан посудомойка, складдары баары бар. Азыркы учурда поварлар иштеп атканга байланыштуу мен ишик тарабын толук көргөзө алгам жок. Өзүнчө кийимдер да кийүүгө туура келип калат экен, ошого кухнясына кире алган жок мен. Мен Сахарда иштебейм туғандар. Так, эми коросун ачып калган маалыматты берейин. Так, туғандар, эми сиздерге арты тарабын көргөзөйүн. Так, бул жакта мангал, бул жакта персонал отурган бир бөлмө. Андан ары бул коридор менен арт тарабындагы мондай навеске өтүп кете аласыздар. Бул жакта клиенттер үчүн, персонал үчүн болгон намазкана. Окей, светини. Ой, эс жактан жанат экен. Жана эле жандырып киргенбиз эле. Окей, намазкана. Эки бөлмөдөн турат туғандар. Оягында бир бөлмө, жана бултуна дагы бир бөлмө. Мен оюмча бирөөсү аялдар, бирөөсү эркектер үчүн окшойт. Так, мынакей арт тарабында навес, бул жакта эле брусчатка. 75 квадрат метр болгон кухня бул болуп калат. Андан башка контейнерлер, буякта котломойка, посудомойка, ашкана жана башка ушундай жайлары. Бул жерде дараткана, ажаткана и дагы бир бөлмө мындай склад сыяктуу. Бош эле туруптур азыркы учурда. Кааласаңыздар дагы бир өзүңүздөр каалаган бөлмө катары колдонсоңуздар болот туғандар. Андан ары ашканага арты тараптан, навес тараптан кирген өзүнчө эшик, кондиционерлер. Бул жагында котломойка экен туғандар. Мынакей. И арты тарабында мынакей чоң үйгө чоң үйдүн стенасы тургузулган арты тарабында. Жана бул жердеги могу ангарлар эсто жана автомойка үчүн расчет алып салып баштаган, бирок азыркы учурда ушул даражага чейин бүтүрүлгөн туғандар. Так. Окей, бул Жеңишке 70, Жеңишке канча? 70 беле, 40 беле. Жеңишке 40 жыл көчөсү жана Фрунзе көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан мынакей. Угловой болуп калат туғандар. Автомойкага деле мынакей бул жагынан кенен машина менен кирсеңиздер болот.
Так, ең эле түндүк чек арасы бул помещение бүткөн жерге чейин. Жалпысынан 8 соток, документтер боюнча баары бар экен туугандар. Так, эми андан ары эмне маалыматын беребиз. Сейсмопояс колоналар коюлуп тур, мынакей. Ушуларга чейин ички тарабы бүтүрүлгөн. Сапаттуу болуп эле өзү үчүн салат кандай көрүнөт. Мынакей плиталар тышталган, туугандар арматуралар деле жон арматуралар тыштагандай. Келип өзүңүздөр да байкап көрүңүздөр. Ашыкча макта бербейин. Жана бул жакта подвал туугандар. Подвалда азыркы учурда холодильник жана кээ бир продуктыларды сактайт окшойт, жана жабык болчу. Ачып коем деди эле. Ээси бирок ачпаптыр. Холодильниктин ичинен үнү чыгып атат. Кыскасы ичинде холодильник бар. Ошол кафенин кээ бир продуктларын ушул жакта сактайт окшойт. Так. И буякта дагы ушул сыяктуу бир подвал. И үстүндө өзү үчүн негизи жашаганга үй салуу планы болуп, мынакей ушул даражага чейин бүтүрүлгөн учуру. Үйдүн тышкы тарабындагы жатканына. Так, дагы эмне маалымат туугандар? Просмотрларда азайып кетти, бир аз кызыктуураак кылып алып барыш керек эле. Кантип кызыктуураак алып барса болот? Ичине оюңуздарды жазып кетиңиздер. Так, бул объекттин баасы $105,000 сурап атыптыр. Объект ээлери. Дагы сүйлөшүү болот. Мен ээлердин номерин экранга эситтелдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул объект ээсине жана кимдир бир сыяктуу объект издеген болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.